Учурда Кызылкая шаарынын тургундары 6 жайдан биометрикалык маалыматын тапшырса болот. Бирок бул элдин санына салыштырмалуу аз болууда. Себеби маалымат кабыл алган жайларда көп убакыт кезек күтүп отургандар бар. Келгениме 3-4 саат болуп калды. Элдер көп. Эndi манашчыл аппараттан көбүрөөк болсо тез келип кетсе, суукта көп турушпаса элдер. Жаш балдар келет, картаңдар келет. Ошолорго жакшы болот эди. Биз убактыбыздын көбү келип ушул жерде очередь күтүш менен өтүп кетип атат. Бирок бул жерде тейлегендер бизди жакшы тейлешип атат. Жылуу, кыздарда жакшы мамиледе кылып, бирок бир эле кемчилик жери ушул аппараттын аздыгы. Шаарга элдин кереги үчүн ушуну көбүрөөк кылып койсо. Элдин активдүүлүгүнөн кезек күткөндөр арасында чыр-чатактар да болгон. Учурда биометрикалык маалымат топтоочу жайларда милиция кызматкерлери тартипти көзөмөлдөп турат. Биз азыр скользящий график кылып койдук. Суббота, базар күндөгү иштешип атат. Мына ошо бизде анан элдердин талашкандыгынан жерге биз ар бир жерге мэриядан бир адамды ал жерге ответственный. Андан тышкары ар бир жерде биздин очередь талашып болот. Ал же милиция кызматкерлеринен ар бир участковый ошол жерге бөлүнгөн. Кызылкая шаардык мамлекеттик статистика бөлүмүнүн маалыматы боюнча учурда шаар аймагында 16 жаштан жогору 32.682 жаран жашайт. Бүгүнкүгө алардын 10 миңден ашууну биометрикалык маалыматын тапшырды. Элдер активдүү катышат. Бир күндө 130-150 адам келип өтүп. Бир адамга 10 мүнөт, 5 мүнөт убакыт өтүп атат. Маалыматтарды тапшыруу боюнча жарандарды тейлөөчү жайлардын аздыгына карабай, Кошунан, Ноокат, Кадамжай райондорунан келип тапшыргандар да бар. Биометрикалык маалыматтарды тапшырууга эл көп жыйналган жайларда, базарларда, мечиттерде үгүт иштери жүрүүдө. Медер Ниязалиев, Ырысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Кызылкая шаары.